Айыл чарба министрлигinin жұмышы катастрофа. 0. Ешқандай жұмыс жоқ. Азыр мынакей Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, мен уақытты қарап тұрдым, 14,5 минут доклад жасады, 14,5 минут жомоқ айтты. Жомоқ айтты. Мынакей сіз жақсы білесіз, Ханс Кристиан Андерсен деген датский писатель өткен 18 жылында. Абдан сонун жомоқторду жазған. Гадский утенок, Дюмовочка, Русалочка деген жомоқторда жазған. Ошол жомоқтордой болды. 30 жыл жомоқ угуп келетабыз. Урматтуу Акылбек Усенбекович, мынакей өзүңүз жакшы билесиз, урматтуу атабыз Турдакун Исмаиловичтин мезгилинде 700 000 жылкы болгон, 1 миллион 200 000 кара мал болгон, 12 миллион кой болгон. Будайды 45 центтерден алганбыз, жүгөрүнү 110 центтерден алганбыз. Азыр bir baş koy жок, bir штук тоок жок, же bir содик жер экпейсиңер. Айыл чарба министрлигине эмне кереги бар? Карабайсызбы, 11.118 киши иштейт экен. Аппаратта 112 киши иштейт экен. Эмне кереги бар? Балким ошо Ганс Христиан Андерсен айткандай, гадкий утеноктон таптатнакай белый лебедь болуп калабы деп быйыл болгон акчанын баарын берип атпайбызбы? Анан ансыз болбойт дейм, таптакыр эле талага чыштап салсак. Жанагы операционныйга киргенде дагы аябай чоң вольт менен ток бергенде жүрөк иштеп кетет экен. Мына ошондой шансты айыл чарба министрлигине быйыл берип атабыз. Жок, 35 миллиард сомго чейин балким баары ордуна туруп кетеби деп. Функционалдуу түрдө эң туура айтып атасыз. Көп министрликтер кереги жок. Раматылык Турдакун Усубалиевич, Исхак Разаковдардын бир чоң гана түйшүгү болчу. Москвадан келген акчаны туура пайдаланып, элди ошо жумушка салыш. 3 миллиард 200 миллион долларга чейин жылын алып турган. Ошо акчаны сарптачы. Биз алардан айырмаланып, биринчи акчаны таап, андан кийин анан сарптап атабыз да. Биздин айырмабыз ошо. Эгерде биздин бюджет сиздер урматтуу депутаттар колдоп бере турган болсоңуздар, 500 миллиард, 600 миллиард сомго жеткизип, биз дагы Советтер Союзунун убагындай капиталдык салымдарга 1 миллиард 200 миллион доллар бөлө турган болсок, биз деле алардан кем эмес иштейбиз. Бирок кичине убакыт керек. Айыл чарба министрлиги боюнча министр өзү жооп берем десе жооп берсин, бирок чечимди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич кабыл алган, өкмөттүн структурасын бекитип берген, демек керек. Ошо структура менен иштейм мен.